Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасы 2019-жылдын июнь айында өкмөттүн токтомунун негизинде кабыл алынып 5 жылга пландалган. Ал азык-түлүктүн бардыгы, анын жеткиликтүүлүгү, сапаты, коопсуздугу жана мониторинг баалоо болуп 5 бөлүктөн турат. Анын негизги өзгөчөлүгү катары мониторинг жана баалоо эсептелүүдө. Программаны ишке ашыруу үчүн 12 миллиард сомдун тегерегиндеги каражат жумшалат. Бүгүнкү күндө биз бардык өкмөттүк бүгүнкү күндө органдар менен чогуу бул маселени алдыга жылдырууда аракеттер болуп жатат. 653 миллион сомго биз бүгүнкү күндө разрыв бар. Аны биз донорлор менен жана ушул башка бир ушул биздин өнүгүүнүн партнерлору менен кошо аракеттенип жатабыз. Мен ойлойм, бул программанын аткарылышы бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде, себеби дегенде азык-түлүк коопсуздугу мамлекетте эң бир мындай чоң коопсуздуктардын бири энергетикалык коопсуздук, экологиялык коопсуздук жана башка коопсуздуктар сыяктуу эле азык-түлүк коопсуздугу бүгүнкү күндө эң чоң мааниге ээ. Аталган программа пилоттук түрдө Нарын жана Ысык Көл областтарында башталган. Ага бардык мамлекеттик мекемелер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жеке ишкерлер тартылып, атайын пландар иштелип чыгып, милдеттер аныкталган. Сактоодо жетишпеген айылдар бар, ошону эметип чыкканбыз. Ал болсо Түп районунда болсо 3 айыл жана Жети Өгүз районунда 3 айыл. Бул болсо бул жерден ошолорго көбүрөөк басым жасап, ошолорго керектөөлөрүн, эмне көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кылып, ошолордун иши үстүндө алып барып атабыз. Жана калган бүтпөй калган эмелерди 20-жылы бүт көрөбүз деген ойдобуз. Акыркы учурда туура эмес тамактануунун кесепетинен калк арасында ар түрдүү оорулардын көбөйүп жаткандыгы айтылып келет. Мындай көрүнүш климаттык шарты катаал Нарын аймагында көбүрөөк байкалууда. Маселени алдын алуу үчүн биринчи кезекте мектептердеги башталгыч класстын окуучуларын ысык тамак менен камсыздоо колго алынган. Мындан сырткары калктын тамактануусу көзөмөлдөнүүдө. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл аябай өзгөрүүлөр болду. Мисалы, мен айтып кеттим го, жана ымыркай балдардын өлүмү былтыр 2018-жылы 79 учур катталса, быйыл 2019-жылдын жыйынтыгын чыгардык, 61 учурга кыскарды. Же болбосо энелердин өлүмү 2018-жылы 5 учур катталган болсо, 2019-жылдын жыйынтыгы менен 1 учур катталды. Бул дагы баягы 20%га кыскаруу, же болбосо балдардын өлүмү 17,7%га кыскарды. Демек, бул дагы ошо туура жүргүзүлүп аткан иштердин жыйынтыгы деп эсептейбиз. Азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасынын алгачкы жыйынтыктары жакшы болгондуктан эми республиканын бардык аймактарына жайылтылат. Анда айылдардагы инфратүзүмдөн тартып, калкты таза суу менен камсыздоо, керектүү азык-түлүктөрдү өндүрүүгө басым жасалат экен. Каныкей Бозгунова, Денис Курганов, 5 канал.